сурооңуздар болсо жооп берүүгө даярбыз. Кайрылуучу тарап сурооңуздар барбы? Уруксатпы? Ооба. Айтсаңыз, сиздерге ошол ички иштер органдарына ошол корголгон кылмыш ишинин катышуучулар тарабынан мага айыпталуучу тараптан коркунуч болуп атат, же бир мындай зомбулук болуп атат деген арыздар түшкөнбү? Айыпталуучу жак тараптан Ошол башка айыпталуучудан башка жазык ишинин катышуучулары тарабынан күбө болобу, жабырлануучу болобу, ким болбосун, ошол тараптан мына айыпталуучу мага коркунуч келтирип атат, же болбосо мага бир мындай басым жасап атат деген арыздар болгонбу? Чара көрүп бериңиз айыпталуучу тарапта деген. ооба, албетте ички иштер министрлигинин атайын башкармалык бар. Мен өз убагында ошол башкармалыкта иштегенмин. Мамлекеттик коргоону уюштуруу башкармалыгы деп аталат. Ошол башкармалыкта опер кызматкер болуп иштегем. Ооба, албетте анда арыздар түшөт. Анда арыздарды биринчиден тергөө алып баруучу тергөөчүгө өтөт. Тергөөчү карайт. Анан ошо арызды эгер негиздери болсо, арыздын негизинде токтом чыгарып, коргоолчу коргоо алыныш керек деп токтом чыгарып, ошол токтомду аткарууга ошол мен буга чейин белгилеп кеткен башкармалыкка жөнөтөт. Ошол арыздар түшкөн. ооба. Анда арыздар белгилеп кетейин, анда арыздар жазык кылмыш жаза процессуалдык кодексинин ар кандай тараптарынан келген. Сиз айткандай, жабырлануучу тараптан да келген, айыпталуучудан да келген, мыйзамда көрсөтүлгөн. Андан тышкары даже карап жаткан сот кайрылса болот. Ошол эле прокурор, тергөөчү кайрылышы мүмкүн. Бериңиздер сурооңузду. Айтсаңыз, аталып жаткан, талашылып жаткан берененин негизинде түзүлгөн тергөөчүнүн токтому жогорку турган прокурор, сот тарабынан бузулгандыгы боюнча сизде статистика барбы? Андай статистика жок. МВД андай статистика жок. Кылынбайт. Дагы сурооңуздар барбы? Айтсаңыз, ошол кылмыш иштин алкагында кылмыш ишинин катышуучулары, жабырлануучу жана азыркы мына талашылып жаткан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 77 беренесинин 3 бөлүмү менен коргоого алынган тарап көп жабыр тартабы же жабырлануучу тарап көп жабыр тартабы? Статистикада. Жок, андай статистика кылынбайт. Жок, андай статистика. Сурооңуздар жокпу? Сурооңуздар жокпу? Айтыңызчы, сиз кайсы кызматта иштейсиз, ким болуп? Азыркы убакта тергөөчү болуп иштейм. Тергөөчү. Анда айтыңызчы, мисалы, ушу талашылып жаткан ченемдик жоба боюнча мыйзам чыгаруучу мына бу корголгуч тарапка жанакындай мүмкүнчүлүк берип койсо, таанышуу мүмкүнчүлүгүн берип койсо, ошол учурда эле баягы купуялуулукту жана корголчу адамдын купуялуулугун, маалыматын сактоо менен бирге ошондой мүмкүнчүлүк берип койсо, тергөөнүн кызыкчылыктарына кандайдыр доо кетиши мүмкүнбү жалпысынан? Же мындай кандай бир залакасы тийип калышы мүмкүн? Тергөө кызыкчылыктарына. Сурооңузга рахмат, түшүндүм. Албетте залакаты оор болот тергөөгө. Анткени бул тарап айткандай, кайрылуучу тарап айткандай, камакта отурат. Айыпталуучу камакта отурат деп атпайбы? Камакта болушунча карабастан дагы ал өзүнүн тергөө залалын келтириши мүмкүн. Ошол эле корголуучу адамга дагы. Анткени так, мисалы үчүн ар бир иштин өзүнүн токтой туруңуз. Сиз эметип кеттиңиз, тескери жакып калдыңыз. Мен корголуучу адамдын купуя маалыматтарын сактоо менен деп атам. Анын анкеталык маалыматтары ачылбайт. Коопсуздук маселелеринин баары каралат. Бирок жанакындай мүмкүнчүлүк берилет материалдарга. Ошону айтып атам. Ошол учурда тергөөнүн кызыкчылыктарына кандайдыр бир коопсуздук маселелер туруп калышы мүмкүнбү же жокпу деп атам. Ооба, мисалы үчүн бир мисал менен келтирсем болобу? Мисалы үчүн ошол эле баңгизат боюнча, баңгизатын сактоо жана сатуу боюнча эгер иш боюнча 3 адам
айыпталуучу болсо, бирөөсү ошондой корголчу адам болуп ушундай көрсөтмө берип, анын бир айыпталуучу ошол үчүнүн арасында ошондой көрсөтмө берип, анын көрсөтмөсү конвертке сакталса, эгер анын көрсөтмөсү кийин ошол окулуп калса, ошол айып экөө билип калат да, билип калып, тиги ошол үчүн ушундай көрсөтмө берген адам, дайыл көрсөтмө берген адамдын өмүрүнө шек келтирет. Ал деген өзүнүн көрсөтмөсүнөн баш тартышы мүмкүн сотто. Ошондой эмелер бар да, коркунучтар бар. Тагыраак жооп бериңиз. Мындан ары түшүндүм сизди. Тагыраак жооп бериңиз, маселеден чыгып кеттиңиз. Рахмат. Аракет кылдым. Суроолчу отуруп туруңуз. Самат Кышып, отуруңуз, кое туруңуз. Самат Кыштабек, сурооңуз барбы? Жок. Менде суроо бар сизге. Тиги негизи азыр каралып аткан ченем, муну деген мындай өзгөчө процессуалдык ыкмага киришсек болот да. Анан кийин мына ички иштер министри тармагында тергөө жүрүп атканда ар кандай шарттар боюнча, мына азыркы шарттар боюнча силерде мындай өзгөчө буйруктар жазылабы? Мындай түшүндүрмөлөр, буйруктар, ошо тергөөчүлөр ошону эске алып туруп анан иш жүргүзсүн депчи. Кандай учурда пайдалансаң болот? Кандай негиздер болуш керек? Бул ыкманы пайдаланыш үчүн, тигил ыкманы пайдаланыш үчүн. Ошондой негизи ички иштер министри тарабынан ошондой иштер жүргүзүлөбү? Мына сиздерге мына жаш тергөөчүлөр келет, жаңы эле немени бүтүп, академияны бүтүп. Келди, тергөөчү болду, толугу менен иштейт алчы. Например, прокуратурада ал стажировканы өтүш керек. Хотя ошол эле немени аткарып аткан күнү дагы анын үстүнөн дайыма адам бар. Ошону түздөп койгонго. Түздөп неметип койгонго. А сиздерде ички иштер министринде ал келип толук тергөөчү милдетин мойнуна алат, ошонун ыйгарым укугун аткарат. Анан кийин ушундай өзгөчө мындай процессуалдык ушундай ыкмаларда процессуалдык моменттер өзгөчө татаал маселелер боюнча чыгабы, силерден чыкпайбы? Мындай өзүңөрдөн ичара ар бир маселе боюнча мындай түшүндүрмө катары барбы ошондой негизи? Ооба, бар. Сурооңузду түшүндүм. Ушул маселе боюнча барбы? Именно ушул маселе боюнча дагы бар. Албетте. Немени айта аласызбы? Кайсы сан менен чыккан, качан чыккан ошол? Кимдин колу менен чыккан? Ал эмне, аты жөнү эмне ошол документтин аты жөнү эмне? Азыркы убакта мен андай приказдарды айта албайм. Сиз тергөөчү болсоңуз кантип айта албайсыз? Бул деген ал мындай өзгөчө маселелер көп деле эмес да. Тергөө мезгилиндечи. Тергөө суроолору боюнча усулдар, колдонмо усулдар чыгат. Эмне деген документтер чыгат? Бул именно ушул жок, эмне деген аты жөнү эмне болуп чыгат? Жөн эле буйрук катары чыгабы? Буйрук катары министрдин колу менен, Ооба. Же эмне? Жообу же эмне? Тергөөчүлөргө же министрдин колунан, же болбосо тергөө кызматынын башчысынын атынан колдомолор усулдук методический рекомендация чыгат. Ошол жөнүндө сөз болуп атат да. Алар ачык эле общий ачык эле приказдардын датасынын эмесин көтөрүш керек. Азыр мен айта албайм сизге. Опер кызматкерлери чыгат, Опер кызматкерлер үчүн именно ушул тарап боюнча албетте инструкциялар бар. Бирок алардын инструкциялар өзүнчө мемеге кирет, сырга кирет, приказдар секретный болуп келет. Алар сизге айта албайм. Жана суроо берди эле, ошондой учурлар силерде неметти беле? Ошол силер айткандай инструкцияларды, жанагы методичкаларды, методологияларды ошол бузган тергөөчүлөр ошондой немелер аныкталды беле? Мындайча айтканда, ошол өзүнүн кызматы менен кыянаттуулук менен пайдаланып негиз жок жерде ошол ишти эптеп өткөрүш үчүн ошондой маалыматтарды каткан учурлар. Менин практикамда мен министрликте көптөн бери иштейм. Ушул тарапта тергөө тарабында мындай фактылар менин билишимче жок. Жана эч кайсы тергөөчү бул боюнча кандай бир наказание алган эмес. Менин эсимде, мисалы үчүн, андан тышкары
негизи прокуратура айткыңыз келет андай немелер болбойт деп, андай жок, фактылар андай болгон орун алган эмес. Орун алган эмес. Соттон дагы жана прокуратурадан дагы соответственно ушундай тийиштүү акттар Ушул келген маселе эмес. боюнча. Келген эмес. Ушул маселе Тергөөчүбүздөн келген эмес. Түшүнүктүү. Отуруңуз. Бериңиз. Матура кечирип коесуз. Тиги ушундай маселе каралып атканда ар бир тергөөчү тиешелүү доступ болуш керек да, форма 1, форма 2 деген. Же ар бир тергөөчү эле ушундай жашыруун конвертке боюнча иштерди ушундай бир алып бара алабы? Тиешелүү доступ менен алып барабы негизи тергөөчүлөр? Сурооңузду түшүндүм. Ооба, тергөөчүдө ар бир тергөөчүдө кайсы мисалы үчүн райондук иште башкарган иштейби же болбосо министерствонун өзүндө башка аппаратында иштейби, допуск бар. Ооба, допусктун түрлөрү өз укуктук ушундай эмеге конвертке салып копиялык неметкенге укугу бар иш боюнча. Ар бир тергөөчүдө жок да, тиешелүү Жок, ар бир тергөөчүдө бар. бар. Ар бир тергөөчүдө бар. Ооба. Башка суроо? Отуруңуз.